Bizim başkaruçumuz Jodo Stalin'de aytıyorlar. Ben öz oymenен bölüşük hakkım var. Oktu, aktangandan görün. Kılgan işingni moynuna alıp, onu koy. Мына Жусуп Абдрахмановдун өлкө тагдырын өз тагдырынан өйдө коюп, Каражанын карчурганы тарых өзү көрсөтүп турат. Мындай тагдыр бирөө гана эмес, жүздөп саналат. Кеп түркүнү өлкө үчүн жанын үрөп, эл душманы деп айыпталып атууга кеткен кыргыздын баатырлары туурасында. Жусуп Абдрахманов сезген ордандагы бир кыпындай эле бир чети болуп саналат. Анткени бул жерде бир 2 мүнөттүк эле видео. Ал эми Жусуп Абдрахманов ал жерде көптөгөн убактысын өткөзүп, көптөгөн кыйноолорго учураган. Абдан кыйналып Кыргызстанды, бир гана Кыргызстанды эмес, бүткүл Азияны ачкачылыктан сактап, чоң эрдиктер жасап, Кыргызстан тарыхында өзүнүн атын алтын тамгалар менен жазып калтырып кеткен. Совет өкүлүнө каршы чыккан булутчул экенди өз моюнума алам. Мындай тагдырды сөз менен баяндоо жеңил, бирок сахнада аткарып жаткан жаш актерлор ал тагдырга сүңгүп кирүү менен көрүүчүлөрдүн көзүнө биресе жаш кылгыртып, ошол доорго жетелегендей болду. Ушундай ыраазы болуп атам. Бай эшин көрүп көрүнөт дегендей тиги жактан келе жатканда эле бул мектептин кандай экени ушунчалык мен жүрөгүмдү толкутту, ичине киргенде анан бешбетер кандай сонун концерт, булардын художественный руководители дагы абдан сонун экен. Мен өзүмдүн мындайча айтканда балалыгым менен, жаштыгым менен, окуучулук кезим менен кездеттим. Ыраазы болдум абдан. Балдарга ушундай батамды бердим. Оюмдан келген жакшылыгымдын баардыгын айттым. Мынакей биз жаңы 33 жыл жашап атабыз. Эгемендүүлүк убакта мынакей бизде баардыгы бар, балдар түшүнөт. Бүт эмеге жетишкен убак. Ошондуктан силер келечек силердики, жашагыла, иштегиле. Окуучулардын мындай алгылыктуу иш-аракеттери көргөн көздү кубандырбай койбойт. Мына ушул окуучулар менен иштешип, аларга жагдай шартты түзүп сахналаштырып алып чыгуу биресе түйшүктү талап кылат. Бул жагы албетте режиссердун чеберчилигине көз каранды. Китептен окусак деле болот, бирок китептен окуган башка, бирок сахналаштырып, элдин астына алып чыгыш бул өзүнчө башка да. Себеби бул жерде бир ошол сахнада ошо аткарып атканын, Жусуп Абдрахмандын ошо образын берип аткан баланын, ар бир баланын өзүнүн тарыхын бир чагылдырып берет да. Ошон үчүн мен бул жердеги бүгүнкү иш-чарабыз аябай жакшы өттү деп эсептейм. Себеби муну режиссер болуп өзүм даярдадым. Бул башынан оор деле болгон жок. Себеби бардык балдар уже буга чейин настольный репетиция деп коебуз. Стольный репетициябызда баары жакшы болгон. Анан жаттап алгандан кийин анан бүт баарын коюп, сахналаштырып даярдадык. Бирок бүгүн мындай өзгөчө болду деп эсептейм. Себеби баардыгыбыз башкача бир ощущение болду. Номер 87 жалпы орто билим берүүчү мектеп 720 орунга ылайыкталым салынган болсо, бүгүнкү күндө 100дөн ашуун мугалим эмгектенип, 2800 бала билим алып келет. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жарлыгынын негизинде Кара-Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгын өткөрүү максатында биз бүгүн мектеп ичинде 1000 жылдан кийин кайра жаралган кыргыз калкы деген аталыштагы иш-чараны өткөрдүк.